Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда кыргызстандык аскердин окко учканы боюнча кылмышчы козголду. Бул тууралуу бүгүн 18 сентябрда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Аталган факт жазык кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоо калынды. Мындан сырткары чек арадагы окуяда аскер кызматкерлеринин жана жергиликтүү тургундардын жарадар болгону, үй, мектеп, байкоо салуучу мунараны аткылаган факт киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен бирдиктүү реестриге катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Тергөөнүн көлөмү чоң болгондуктан башкы прокурордун орун басарынын токтому менен мекеме аралык тергөө тобу түзүлдү. Ага аскер прокуратурасынын Баткен облустук гарнизонунун, Баткен облустук жана Лейлик райондук милициянын өкүлдөрү кирди. Тергөө тобу максат чек ара бекетин карап чыгып, далил катары ок, минометтун жана гранатометтун калдыктары болушу ыктымал деген элементтерди алган. Жарадар болгондор жана далил буюмдар боюнча соттук медициналык, соттук баллистикалык жана соттук трассологиялык экспертиза дайындалды. 16 сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлик районундагы Максат айылына жакын жерде атышуу болгон. Андан 41 жаштагы бир кыргыз чек арачысы курман болду. Тажик тарап 3 чек арачысы курман болгонун билдирди. Эки тараптан 20дан ашык адам жабыркады. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы жарадарлардын 7 аскер адамдары, ал эми 6 адам Лейликтеги Максат айылынын тургундары экенин билдирген. Жарадар болгон 10 жаран 17 сентябрда Бишкекке жеткирилген. Чек арадагы окуядан кийин эки өлкөнүн тең тышкы иштер министрлиги элчилерге нааразылык нотасын тапшырды. Жогорку кеңеш Кыргызстандын акыйкатчысынын жана кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директорунун 2018 жылга карата баяндамасын жактырды. Ага 85 депутат макул деп добуш берди. Акыйкатчы Токон Мамытов 2018 жылы Акыйкатчы институтунун борбордук жана аймактык бөлүктөрүнө укугу бузулганын билдирип, 11260 адам кайрылганын, алардын ичинен 3237 кайрылуу кат жүзүндө келгенин билдирди. Мамытов кайрылуулардын көбү сот бийлигиндеги адилетсиздикке туура келерин, жарандар соттун чечимдерине жана алардын аткарылышына байланыштуу кайрылышарын айтты. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов улуттук борбордун өкүлдөрү былтыр жабык жана жарым-жартылай жабык жайларга 991 жолу барышканын, борборго 238 арыз түшкөнүн жарыялады. Анын ичинен кыйноо фактылары боюнча 123, катаал мамиле боюнча 52, кармоонун шарттарына байланыштуу 24 жана башка арыздар 39 болгон. 2018 жылга карата статистика боюнча кыйноо тууралуу арыздардын 92% милицияга, 5,7% улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине тиешелүү. Борбор кыйноо фактылары боюнча прокуратура органдарына 123 арыз жиберип, 82 арыз боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартылган. Ошол эле учурда 11 кылмыш иши козголгон. Кой таштагы окуяны иликтеген мамлекеттик комиссия улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратында көчмө жыйынга чогулду. УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев комиссиянын мүчөлөрүнө өтө жашыруун делген документтер менен таанышууга мүмкүндүк берди. Комиссиянын кийинки жыйынына УКМКнын мурдагы башчысы Адил Сегизбаевди, депутаттар Ирина Карамушкина менен Асел Кудуранованы чакыруу чечими кабыл алынды. 7 августта кечинде Кой Таш айылында УКМКнын атайын даярдыктагы аскерлери мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоого аракет кылып, ал ишке атайын даярдыктагы бир аскер каза болгон. 8 августта укук коргоо органдары Атамбаевдин үйүнө күч менен кирип, мурдагы президент багынып берген. 2 күндө болгон окуяларда 136 киши ар кандай жаракат алышкан. Кийин Атамбаев УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилип, анын бир нече жактоочусу кармалган. Быйыл Кыргызстан сулуусу 2019 сынагына өзгөчө селки катышат. Дарыгерлер бир нече жыл мурда Ангелина Гаранинага остеосаркома деп аталган диагноз коюшкан. Ракты жеңүүнүн бирден бир жолу бутун кесип салуу эле. Ошондон тарта Ангелина биомеханикалык протез менен жашап келет. Быйыл уюштуруучулардан кызга Кыргызстан сулуусу 2019 сынагына катышуу боюнча сунуш түшкөн. Ал ойлонуп көрүп макул болгон. Учурда эң сулуу кыргызстандык аял затынын тажыйсы үчүн 20 кыз күрөшө турган болууда. Мындан 1-2 жыл мурда ушундай сынакка катыш десе ишенбейт элем. Эгерде ооруканада жатканда сунушташкан болсом, чын эле айтып жатасыңарбы? Менби, сынакабы деп кечке суроо жаадырмакмын. Ал мезгилдери кандайдыр бир кол жетпеген кыял катары сезилмек. Ал эми азыр жашоомдун азаптуу, кыйын учуру өтүп кетти. Бул менин конкурсум. Кыздар менен сүйлөшүп, пикир алмашуу, камера алдында иштеп тартылуу мага жагат деп азыркы бактылуу мүнөттөр менен бөлүштү селке. Сынактан тышкары Ангелинанын эң маанилүү дагы бир иши бар. Ал окуусу. Учурда Питердеги жогорку окуу жайлардын биринде психолог билимин алып жатат.
жаткан чагы. Буга кошумча гитара үйрөнүүдө. Кыйынчылык түйшүгүнө карабай Ангелина башка кыздар сыяктуу эле сулуулар конкурсунун даярдыгына калбай келет. Элдин алдында болгондо, сахнага басканда, камеранын алдына чыккандагы чеберчиликтерди өздөштүрүп жаткан убагы. Муну менен катар эле моделдик кесиптин ой-кырларын үйрөнүүдө. Сынактын уюштуруучулары Ангелина башка катышуучулар менен тең тайлаша берген тапшырмаларды аткарып жаткандыгын белгилешти. Ангелина Кыргызстан сулуусу 2019 сынагынын уюштуруучулары өздөрү чакырып катышып жаткан жалгыз кыз. Көптөр майыптыгы барлар башкалардай боло албайт дешет, кеп сөзгө калуудан чочулашат. Ал эми Ангелинанын мисалы калыптанып калган мындай көз караштарды четке кагат дешти алар. Ангелина өзүнө ишенбей турган адамдарга жардам көрсөтүү өтө маанилүү иштердин бири деп эсептейт. Кайсыбир кыз интернеттен же залдан көрүп, мен да жакшынакаймын, кийинки жылы конкурска сөзсүз катышам деп ойлосо, мен үчүн чоң жеңиш деп эсептейм. Же болбосо өзүнө анын кайталангыс адам экендигине ишенсе да сонун болмок. Анда эле менин жеңишим болду деп билем. Башымдан көптү өткөрдүм, учурду, азыркы көз ирмемдерди, чыныгы нерселерди баалай билгенди үйрөндүм. Эгер билсеңиздер, сулуулук деген ар кыл, ар кандай болот. Анын чеги же кандайдыр бир салып койгон формасы жок. Адамдарды өзүн жакшы көрүп жана өзүнө ишеним жаратышына таасирлентсем дейм деп оюн бөлүштү Ангелина. Кыргызстан сулуусу 2019 сынагынын жеңүүчүсү дүйнө сулуусу конкурсуна катышууга укук алат. Андан сырткары рубин чөгөрүлгөн алтын тажы менен 100 000 сом суммасындагы сыйлык алат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 18 сентябрда Азия футбол конфедерациясынын президенти Салман ибн Ибрагим аль-Халиф менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Футболду өнүктүрүү жана аны өлкөдө мындан ары дагы кеңири жайылтуу боюнча пикир алмашуу болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Азия аймагында футболду өнүктүрүүгө багытталган АФКнын ишмердигин жана реформаларын канааттануу менен белгиледи. Мамлекет башчысы Кыргызстанда футбол спорттун эң белгилүү массалык түрү болуп саналарын, бардык шаарларда жана айылдарда жаштар футбол ойношорун баса белгиледи. Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында облустарда, шаарларда жана район борборлорунда спорт залдар жана жаңы спорт аянтчалары курулуп жатканын белгиледи. Ошол эле учурда Бишкек шаарында футболдук жана спорттук инфраструктура эскиргенин кошумчалап, Борбор калаада футболду кескөй деңгээлге чыгаруу үчүн жаңы стадионду куруу боюнча пландар тууралуу айтып берди. АФК президенти Салман бин Ибрагим аль-Халиф футболду колдоосу жана жемиштүү кызматташуусу үчүн кыргыз тарапка ыраазычылык билдирди. Ал Кыргызстандын футбол федерациясы менен биргелешип иштер жүргүзүлүп жатканын баса белгилеп, өз ара кызматташуунун болочок пландары тууралуу айтып берди. Салман бин Ибрагим аль-Халиф дагы атамекендик футболду мындан ары өнүктүрүү демилгелерине жана Кыргызстандагы футболду өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Масабалда инспекторлорго кармалган айдоочу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Ыманалы Кадырбаевичтин атын атап жоопкерчиликтен качууну көздөгөн. Керек болсо инспектор жумушунан айрылып каларын айтып коркуткан. Ыманалы Сарткулов бейбаштык кылган айдоочуну кабыл алып, бетме-бет көрүштү. Керек болсо өзүмдүн балдарымды менин кызматымды колдонбогудай тарбиялагам деп кайрылды мыйзам бузуучуга. Сарткулов бул жигит тууганы түгүл, жада калса тааныш эместигин тастыктады. Эрежени бузган айдоочуга мыйзам чегинде 17 500 сомго айыппул төлөө протоколу түзүлгөн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева күйөөсү менен ажырашты деген кеп турады. Жакында интернет желесине тараган Шагиеванын жалаңач сүрөттөрү жана уяттуу видеосу жаш үй бүлөнүн эки ажырым жолго түшүүсүнө себеп болгону айтылууда. Андан тышкары социалдык тармактардын биринде Алия Шагиеванын белгисиз жигит менен эс алуучу жайда тамеки чегип, абдан ысык ымалада отурган сүрөтү тарады. Эмне болсо дагы айтылган кептер рас болсо, бир үй бүлөнүн бузулганы жаман болуптур. Кыргыз-тажик чегарасындагы акыркы атышуу эксперттер арасында да кызуу талкууга жем таштады. Алар акыркы окуя эл аралык уюмдардын кийлигишүүсүн шарттап жатат деп эсептешүүдө. Жергиликтүү адистер эки өлкө ортосундагы чегара талашка үчүнчү тараптын кийлигишүүсүнөн майнап чыкпайт деген көз карашта. Кыргызстан менен Тажикстан жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрү болуп эсептелет. Ушундан улам айрым чет өлкөлүк маалымат каражаттары бул чатактагы Орусиянын ролу тууралуу кеп салып, ал тургай айрымдары ЖККнун натыйжалуулугунан
бир катар адистер күмөн санап жатышканын жарыялашты. Орусиядагы Коммерсант гезити минометтордун дипломатиясы деген макала жарыялап, анда Орусия бул чатакта өз ара аракеттенүүнүн альтернативалуу форматтарын издеп жатканын жазып чыкты. Азырынча сөз болуп жаткан уюмдардын өкүлдөрү да, алардын расмий органдары да Кыргыз-Тажик чек арасындагы чатак боюнча үн ката элек. Аларга Кыргызстан же Тажикстан бул боюнча кайрылганы тууралуу да маалымат жок. Эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын жолугушуусунда чек араны тактоо иштерин тездетүү макулдашылганы айтылганы менен, анын чоо жайы ушул күнгө чейин белгисиз. Буга чейин президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмондун жолугушуусу да басма сөздө эки өлкөнүн чек ара маселесин чечүүгө арналганы айтылганы менен, анда тараптар кандай чечимге келишкени ачык айтылган эмес. Ушундан улам айрым саясатталдоочулар тараптарды тынчтыкка чакыруу боюнча алар кирген эл аралык уюмдар өз ролун көрсөтө алмак деген ойдо. Борбор Азиядагы саясий маселелерди талдап жүргөн Аркадий Дубнов ушундай оюн ортого салды. Бул татаал маселе. Чындыгында эки өлкө тең Орусия жетекчилик кылган ЖККга мүчө. Эки өлкөдө тең Орусиянын аскер базасы жайгашкан. Кыргызстандын жана Тажикстандын көптөгөн жашоочулары орус аскерлери эки өлкөнүн коопсуздугуна кийлигишүүсү керек деп ойлошот. Бул туура эмес көз караш. Анткени ЖККнун уюмга мүчө болгон өлкөлөр ортосундагы жаңжалга кийлигишүү мандаты жок. Уюмдун милдети сырткы коркунучтардан коргоо. Бирок экинчи жагынан караганда тараптар менимче согуш болуп кетүү коркунучу бар азыркы кырдаалда бул сыяктуу тынчтыкка мажбурлай турган кандайдыр бир саясий чечимдерди кабыл алууга мажбурлап жатышат. Ошондуктан ЖККнун чукул жыйынын чакыруу боюнча маселе көтөрүү зарылдыгы турат деп эсептейм. Ошол жерде эки өлкөнүн башчылары саясий чечимдерди ишке ашыра албай турган болсо, анда аны ишке ашырыш үчүн кандайдыр бир чечимдерди кабыл алууга аргасыз болот. Анткени ЖКК аскердик саясий блок болгондуктан бул окуя Бишкек менен Дүйшөмбүгө эле эмес, биринчи кезекте Орусияга күлөккө түшүрөт. Анын үстүнө Орусия дүйнөдөгү лидер өлкөлөрдүн бири, коопсуздук гаранты катары көрүнүүгө аракет кылып келатат. Анын ичинде ошол өлкөдө жашаган орус тилдүү жарандар үчүн. Алардын айрымдары Орусиянын жарандары. Ушундан улам бул уюмдардын өз мүчөлөрүнүн ортосундагы чыр-чатактарды жайгаруу жаатындагы натыйжалуулугуна байланыштуу бир катар суроолор келип чыкты. ЖКК менен ШКУнун бул багыттагы башка уюмдардан айырмасы кандай? ЖКК жаңыдан түзүлгөндө бир катар адистер аны Түндүк Атлантикалык келишим уюмуна альтернатива катары баалашкан. Бирок НАТОга мүчө болгусу келген мамлекет коңшулары менен чек ара жагынан көйгөйү жок болгон шартта гана кабыл алынат. Мындан тышкары НАТО дегеле өзүнө кирген мамлекеттердин ортосундагы карама-каршылыктарды жөнгө салмайынча мүчөлүк маселесин чечүүгө шашылбайт. Акыркы мисалдарды алсак, Түндүк Македониянын аталышындагы талашты жөнгө салууга Афина менен Скопьенин дал ушул уюмдагы мүчөлүгүнө жолтоо болчу жагдайларды жоюу зарылдыгы себеп болгону айтылган. НАТОнун уставынын 5-беренесине ылайык уюмдун катышуучуларынын бирине кол салуу алардын баарына кол салуу катары бааланат. ЖККнун 4-беренеси да ушуга үндөш. Бирок НАТОдон айырмаланып, ЖККга кабыл алына турган мамлекеттерге карата коңшулар менен жер талашы болбосун деген талап башынан бери эле коюлган эмес. Жалаң мурдагы советтик республикалардан турган бул уюмдун мүчөлөрүнүн ортосундагы чек ара маселелери негизинен Борбор Азия аймагына тиешелүү. Атап айтканда, Кыргызстан бул уюмда мурда мүчө болгон Өзбекстан менен да, азыркы мүчөсү Тажикстан менен да чек ара маселеси чечиле элек. Чек ара иштери боюнча тажрыйбалуу адис Саламат Аламановдун айтымында, эки өлкөнүн ортосундагы чек ара талашына үчүнчү тарап өз алдынча кийлигише албайт. Ал чек арадагы маселени чечүүнүн эки жолун айтты. Чек арага байланыштуу чатакка барган эки мамлекет макул болбосо, бул маселеге үчүнчү тараптар кийлигише албайт. Үчүнчү тарапты талкууга катыштырыш үчүн сөзсүз эки өлкө макулдугун бериши керек. Дүйнөлүк практикада да эки тараптын биргелешкен келишими жок, башка өлкөлөр ал маселеге кийлигише албайт. Ал эми чек ара маселесин чечүүнүн эки эле жолу бар. Алар жерлерди баалап туруп, айырбаштап алмашуу же макулдашууга жетише албай жаткан жерлерди бөлүшүү. Талаштуу чек ара маселелерин чечүүдө жыйынтык берген ушул эки эле жолу бар. ЖКК буга чейин 2010-жылы Кыргызстанда болгон улут аралык чатакты жөнгө салууга түздөн-түз кийлигишүүдөн баш тартып, окуядан өзүн оолак кармаганы белгилүү. Шанхай кызматташтык уюму да башында чек арадагы ишеним чараларынын максатында түзүлгөнү айтылганы менен, ушул күнгө чейин бул оңдуу чыр-чатактарга кийлигишкени байкала элек. Буга чейин аталган уюмдун мүчөсү болгон Индия менен Пакистандын чек ара чатагы сырткы кийлигишүүсү жок эле өнүгүп келатат. Эске сала кетсек, 16-сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде кыргыз-тажик чек арачыларынын ортосунда атышуу болуп, эки өлкөнүн 4 аскери курман болду. Кыргыз тарап чырга 14-сентябрда Тажикстандын жарандары Лейлек районунун Максат айылы менен чектешкен Баткен районунун Жака Өрүк участогуна тактала элек аймакта курулуш ишинин баштаганы себеп болгонун билдирген. Тажикстан болсо кыргыз тараптын аракеттерине наразылыгын билдирип, такталбаган чек ара тилкесинде объектилерди сала баштады деп айыптап жатат. 17-сентябрда кыргыз-тажик өкмөт башчылары жолугушуп, чек араны тактоо иштерин күчөтүү жана топтолгон маселелерди жоюу боюнча сүйлөштү.